Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бир тууган иниси окумуштуу Илгиз Айтматов менен коомчулуктун коштошуу зыйнаты болуп өттү. Маркумду акыркы сапарга узатууда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, замандаштары, илимпоздор жана жакындары катышты. Техника илимдеринин доктору Илгиз Айтматов 27 августта 93 жашында дүйнө салган. Өмүр жолу илим менен өткөн Илгиз Айтматов тоген геомеханикасы боюнча адис 1990-93 жылдары Улуттук илимдер академиясына президент болгон. Анын илимий эмгектеринин негизинен гендерди коопсуз жана натыйжалуу иштетүү, чоң гидротехникалык курулуштарды куруу, айлана чөйрөнү коргоо, тоолуу аймактардагы табигый жана техногендик кыйроолордун алдын алууга арналган 260тан ашык илимий эмгектин 15 ойлоп табуунун автору, тоолуу аймактардагы чыңалуу күчүнүн секерек түрүндө бошонуусу жөнүндө илимий ачылыш жасаган. 2003 жылы 3 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Акыр күндөрү ооруп жүргөн. Негизи оорусу деменция болчу. Ошо кишине кулагы жакшы укпай, көзү көрүп, мындай жакшы көрбөй ошо орган. Тууган катары аябай мындай кел бердемени сурасаң колунан келсе жардам берчү. Ошо бул үйгө көп эле келчүбүз. Аябай мындай кичипейил, мындай скромный киши болчу аябай.